Аттестаттар боюнча көп кайрылуулар болуп атат, ата-энелер кайрылып атат. Кабыл алуу менен аттестат кечигип жатат, колго алуу депчи. Анан кийин кээ бирки университеттерде мисалы кабыл алган күн менен жанагы аттестат алган күн бир болуп калып атат экен да. Эл аралык университеттерге ушундай өтпөй калуу коркунучтары болуп атат деп кайрылып атат да. Ушул жөнүндө маалыматыңыз барбы? Бул боюнча эмне үчүн бир аз кечеңдеп атканы, биринчи жолу Кыргызстанда санариптик аттестат берип атабыз түндүк менен. Ошонун приложениясынан аттестатын ала берсе болот. Эмне үчүн кечеңдеп атат? Экзамендердин баарын бүттү да мына жакында, ошонун баарын мугалимдер колу менен коюп берет, анан цифрлаштырууга кирет. Ошон үчүн бир аз мындай созулду. Бирок ошол азыркы учурда аттестатын алып туруп жогорку окуу жайларга санариптик тиркемесин бере берсе болот. 29-дарында бул твердый вариант алышат. Мына мисалы Манас университетин айтып атат да, 28-ине чейин кабыл алуу аяктап калат экен депчи. Ошол университеттер менен анда ушул техникалык сүйлөшүп жөнгө салабыз. узартып берсеңиздер, бир 10 күн убакыт кошуп берсек, электрондук кабыл алганга алар милдеттүү. Анткени алыс аймактар бар, кээ биркилер эми баары эле электрондук көтөрүп келе беришпейт да. Ошол себептен ошо университеттер менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, бир аз убактысын узартып берсеңиздер, аябай кайрылуулар көп болуп атат. Чоң рахмат. Түндүктө турат ал, минтип эле чыгара алат.